Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн буюрса биз Мокендебиз. Бүргөндө айыл өкмөтүндө Давран экен өспүрүм бар экен, ошону тартып маалыматын алып бергенден жетип келдик. Буюрса өспүрүм достор. 1,5 жаш. Кыргыз жылкы дейт. Өтө жакшы аттын баласы дейт. Өзү жол экен тилекке каршы. 3 күн бери чабуулар болуп атат, келе албай. Бүгүн келип отурам достор. Боюн азыр өзүм өлчөдүм. 1,50ден жогору экен. Буту колун да жакшылап карадым. Азыр маалыматын бечеттен беребиз. Энем ушул жерге токто болду. Кыргыз жылкы 1,5 жашта. Сынында сөз жок экен. Кабагы, кулак башы, мойну, көкүрөктөрү да кенен экен. Тоолу таза экен. Азыр бираз тура эмес коюп алыптыр. Алдык буттарын азыр дагы башынан көрсөтөм. Перчудач. Oldu şunday topla. Tak. Tara. Ошол достор, 1,5 жашка кыргыз жылкы буйруса бир чоң ат болот. Азыр буйун тартып бир жогору чыкты. Арт жагынан көрүнүшү. Адрес ушул Бүргөндүдө турат. Давран экен өспүрүм экен. Экранга телефон номерин да койдум. Чалып кенен соданы кыласыздар. Жакшы аттарга барат дейт. Эми чалсаңыздар дагы өзү айтып түшүндүрөт барын. Биз колдон келишинче маалыматты берип атабыз. Нары бери жүгүрүп байчу. Бул тура берип ойноп тургандыкта бул. Менилбектер. Эми жанагы жакшы аттын баласы деп алган экен. Ушул өспүрүм. Кыргыз жылкы. Баасын айтсам, достор, баасы $2,5 экен. Кеми бар дейт. Сүйлөшүү жолдору бар дейт. Албетте айтканына сатпайт, келип көрөсүздөр. Туура келген болсо соданы кыласыздар. Бүгүнкү чыгарылыш Бүргөндү жергесинен болду. Достор, сөзсүз ушул каналды колдоп, бирден лайк басыңыздар. Ой пикирибизди жазып калтырыңыздар. Кандай баада чыкты? Негизи кандай жылкы экен? Бул жакта бир Россия турат экен. Негизинде мен мына ушундай жылкыларга баа берем. Эми ар ким ар кандай сындайт, ар ким ар кандай жылкыны жактырат дегендей. Бизге ушулар түшөт туугандар. Кыргыз жылкы бул баары бир негизинен эле башкача. Бардык тараптан караганда. Ошол достор, лайктан басабыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.